Уйгак, лапух. Биринчи кезекте качан жасоо керек деген суроо. Буну канчалык деңгээлде жаш болсо ошончолук жакшы. Ушу уйгактардын жаш мезгили, ушу пайдалуу мезгили май айы деп айтылат экен. Бирок май айы болгондо жеке менин тажрыйбамда мондой жаш жалбырактарды алам. Чоң болуп кеткен жалбырактарды албайм. Жаш мондой кичине жаш жалбырактарды алам. Анан сөзсүз жалбырак таза, оорубаган, курт кумурскасы жок, колдун келишинче ушундайды алыш керек. Анан эми муну биз кандай кылабыз? Буну колдун биринчи кезекте биз майдалайбыз. Майдалагандан мурун сөзсүз бул жуулат. Сөз башынан болсун. Мен бир эскертип кетейин. Бул түздөн түз сиздерге сөз ичкиле деген тапшырма эмес. Анан биз врач дагы эмеспиз, доктор дагы эмес. Биз өзүбүздүн башыбыздан өткөн тажрыйбага таянып, интернет булактарындагы маалыматтарга таянып, пайдалуу экендигин билип, ошого жараша сөз кылып атабыз. Азыр ошо баштаган эрежени ирети менен көрсөтөбүз азыр. Мына ушундай кылып, ушунун баардыгын майдалайсыздар дагы. Эми бизге эмне керек? Азыр блендер керек, же соковыжималка керек. Азыр көрсөтөм. Мына мындай кылып майда кылып бөлгөндөн кийин аз-аздан саласыздар. Мынакей. Мына ушул тартылып бүтүп калды мынакей. Ушундай болуп тартылат. Мынакей. Коюлугу айрандан бираз суюураак болот да. Айрандан бираз суюураак. Бираз коюп коесуздар, жакшылап тартылсын. Мынакей муну эми түзүп аласыздар. Бул 100% хлорофилла. Мынакей. Мынтип жакшылыкка кылып түзүп аласыздар. Бул жагы сонун болуп, жап-жашыл өзүнчө сок. Мынакей, карасаңыздар. Эми суроо пайда болушу мүмкүн. Бул уйгак эмне себептен пайдалуу деген. Биз изилдеп көрдүк. Бунун составында ушундай жакшы ден соолукка пайдалуу инулин деген бар экен. Биз канча жыл жашасак, ден соолукка, организмге ар түрдүү шлактар деп тилгөнүп калган, ар түрдүү бактерия заттар бар. Ошо керексиз заттарды денеден айдап чыга турган ошо инулин болот экен. Демек, бунун пайдасы канды тазалайт, кант деңгээлин нормага түшүрөт, боорду тазалайт. Боор менен кан тазалангандан кийин анын аркасынан бирине бири жардам берип кете берет экен. Жүрөк жакшы иштеп калат экен, бөйрөк жакшы иштеп калат экен, уйку бездер жакшы иштеп калат экен, ичегелер жакшы иштеп калат экен, ушул сыяктуу. Ошондуктан көп адамдар ошо каны коюланып кеткенде, көп адамдар давлениеси ашат, муундар ооруйт, башы ооруйт. Ана ошондуктан көбүнчө ой, чай ичпесем болбой калды деген дагы ошол. Ошондуктан каныбызды таза кармап, боорубузду таза кармаганга ушул уйгак жардам берет экен. Эми дагы бир жолу эскертүү. Биз врач эмеспиз. Биз тажрыйбага таянып, интернет, китеп маалыматтарга таянып айтып атабыз. Сөзсүз түрдө өзүңөрдүн дарыгериңерде, азыр Кудайга шүгүр, ар бир райондо көп айылдарда дарыгерлер бар. Сөзсүз көрсөтүңүздөр. Ошолар менен кеңешиңиздер. Бул бир. Экинчи, мен сиздер үчүн атайын бир жазып 10 барактан турган инструкция сыяктуу китепче кылып даярдап койдум. Ким чындап пайдаланам десе, жеке бизге номер бар. Баракчабызда ошо номер менен кайрылыңыздар, бизге кайрылсаңыздар, баардыгын түшүндүрүп дагы бир жолу
Анан ошону сиздерге WhatsApp'ка же электрон почтаңыздарга салып беребиз. Ошол биздин кызматыбыз. Элдин сураган суроолоруна мен ойлойм жооп бердим деп ишенем. Дагы калган суроолор болсо жеке байланышта. Рахмат.